Биз турган заманбап мал союучу ишкана өлкөдө биринчилерден болуп ишке кирген. Бул ишкананын бардык ички жана сырткы жабдыктары учурдун талабына толук жооп берет. Айтсак, союлган малдын денеси бул тилке менен келип, биринчилерден бул казанга баш шыйрагы салынат. Ал эми ушул тилке менен барып, экинчи бөлүгү бул биз көрүп турган казанга толук ич эти салынат. Андан соң ушул тилке менен малдын денеси муздаткычка жөнөтүлөт. Чүй облусунун аймагында жайгашкан мынабул заманбап мал союучу жайында учурда 45 адам кызмат кылат. Мындай ишканалар аймакта жашаган жарандарды жумуш менен камсыздап келет. 2016-17 жылдары экспорт боюнча айта турган болсок, Иран Ислам Республикасына 56 тонна кой этин жөнөттүк, самолет менен жөнөтүлдү. Ал эми өткөн жылы болсо 1000 башка жакын бодо жана жылкы союлду да. Азыркы мезгилде Кытай элдик республикасы менен Кыргыз малынын этин жөнөтүүгө иш аракеттер жүрүп жатат. Бунун тегерегинде болсо мамлекеттик ветеринардык инспекция иштеп жатат. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында региондордо мал союучу жайларды жана тамак аш коопсуздугун камсыздоо максатында ветеринардык лабораторияларды салуу, заманбап талапты шарттоо иштери жүзөгө ашырылып келет. Мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын директору Калысбек Жумаканов республиканын түштүк облустуруна болгон иш сапарынын алкагында ар бир райондордо жүргүзүлүп жаткан иштер менен таанышып чыккан. Айтымында, негизи бардык айыл өкмөттөрдө мал союучу жайлар курулса, адамдардын ден соолугуна болгон коркунучту азаят. Анткени малдан жуккан эхинококоз, альвеококоз ооруларынын жеринде аныктап, таза жана сапаттуу малдын этин калкка жеткирүүгө бөлгө түзөт. Биздин максатыбыз ушул мына 2018-2019 жылдарды биздин урматтуу президентибиз жарыялаган жанагы аймактарды өнүктүрүү, цифровизация деген ошол саясатын ишке ашыруу багытында. Андан сырткары мына биз ошо Евразийске киргенибизге мына 3 жылдын жүзү болду. Ошол биз жаңы техникалык регламенттер, ошол ветеринарияга байланышкан, тамак аш коопсуздугуна, малдардын жана жугуштуу ооруларына байланышкан ошо техникалык регламенттер, жаңы ошол мыйзамдарыбызда өзгөрүүлөр кирип атат. Ошолорду айыл өкмөттөрү менен, ошол акимчилик менен, ветеринарлар менен жалпы талкууга алдык дагы. Мына буга чейинки жасалган иштер тууралуу мен маалымат бердим. Анан мындан кийинки да мына 2019 жылы эмне иштерди жасайбыз. Ошол тууралуу бир кеңири пикир алмашып келдик. Айрыкча идентификациянын жүрүшүндө жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү да жоопкерчиликтүү мамиле кылуусу шарт. Идентификация фермерлердин, деги эле ишкерлердин продукцияларын эл аралык рынокко алып чыгуунун маанилүү баскычы. Айтканга оңой болгону менен иш жүзүндө көп эмгекти талап кылат. Мына биз азыр кийинки жылдары эле акыркы 5-6 жылдын ичинде биз 24 миллион баш кой эчкини атайын бруцеллезге каршы жакшы эмдөөдөн өткөздүк да. Бул өтө сапаттуу вакцинаны алып келип. Ушуга каршы болгон адамдар да чыккан. Бирок ошонун натыйжасы азыр көрүнүп атат. Мына биздин индикаторубуз, ишибиздин индикатору бул адамдардын оорусу да. Мына азыр быйылкы жылга 747 адам деп атабыз, азыр эми дагы толук чыгарабыз. Эсептеп көрүлө, жылына 5000 киши ооруп турса, азыр 747 кишиге. Биз канча адамга, биз 5 эсе 6 эсеге жакын адамдардын бруцеллез менен ооруганын азайтып атабыз. Медиктердин айтуусу боюнча ооруган адамдардын 30% инвалидке туушар болот, 6-8% тукумсуз болуп калып жүргөн да. Мына биз ошону азайттык. Бул социалдык чоң жеңиш десек болот да. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө 1.700.000 ашуун бодо мал идентификациядан өткөн. Ушул жылдын 1-2 кварталынан тартып чочколорду идентификациядан өткөрүү башталат. Ал эми 4 кварталдан тарта жылкылар идентификациядан өткөрүлөт. Майда малды идентификациялоо 2020 жылга пландалган. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.